Мээрим Кутуева Баткен облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда 15 жылдан ашуун убакыттан бери эмгектенип келет. Бала кезинен мугалим болууну кыялданса да, медицина тармагында эмгектенип калганына өкүнбөйт. Учурда сүйгөн кесибине айланып, мыкты адис боло алды. Атам тандаган кесип мен сүйгөн кесипке айланды. Бүгүнкү күндө кеңеш берүү жана дарылоо бөлүмүндө жалпысынан 68 кызматкер эмгектенет. Алардын жумушка келгендегисинен баштап, жумуш убактысынын аяктарына чейин көзөмөлдөө милдети Мээрим Кутуевага жүктөлгөн. Мындан сырткары учурда маанилүү болуп турган коопсуздук үчүн коргонуучу каражаттар менен камсыздоо, уюштуруу иштери менен да алектенет. Дарыгерлердин, анан медайымдардын, кенже кызматкерлердин санитардык китепчелери менде ошол эле учурда мен олардын жумушка келген кеткенин күнүгө эртең мененден баштап контролдоп, көзөмөлдөп, эгерде ооруп калган болсо больничныйга кетет да. Ошо эмгекке жарамсыздыкка кеткен күндөн белгилеп, жазып, өзүмө түшүрүп алып, анан ай аягында бухгалтерияга табел тапшырамын. Кесиптештеринин айтымында Мээрим Кутуева тазалыкты сүйгөн жана тактыкты талап кылган адис. Дүйнөнү дүрбөлөңгө салып жаткан вирустук илдет учурунда өз жумушуна жоопкерчилик менен мамиле жасагандыгын баса белгилеп айтууга болот дешет дарыгерлер. Өзүнүн тажрыйбасында бир канча тажрыйбасын көрсөтүп, бүгүнкү күндө старший медсестра жана инфекциялык көзөмөлдөө боюнча жооптуу адис болуп эсептелет. Ушул COVID-19 инфекциясы менен күрөшүүдөгү ролу абдан чоң. Элдер келгиче бул тазалыкты биринчи кезекте тазалык, анан даярдык кандай болот. Мындайча айтканда, азыркы абалга байланыштуу ошол жерде элдер келгенче эле бул даярдыкта толук кандуу даярдыкта болуп, ушуну көзөмөлдөп иш алып барат да. Бул кыз өтө жоопкерчиликтүү, чечкиндүү, ошондой эле ишине тыккан иштейт. Мына 2018 жылдан бери бизге улуу Мээрбан айым болуп иштеп келе жатат. Бул иште дагы өтө дилгирлик менен, өтө тыккандык менен жакшы ишин алып барып келе жатат. Каарманыбыз учурда жумуш менен үй тиричилигинде кошо эриш аркак алып барууда. Учурда 2 уулдун мээримдүү энеси болуп тарбия берип жатат. Баткен облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда 300дөн ашуун кызматкер эмгектенсе, көпчүлүктөн обочолонуп, алкышка арзыган Мээрим Кутуева сыяктуу жаш адистер өзгөлөргө үлгү болоору талашсыз. Назгүл Абдрахманова, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары. Чолпон Ата шаардык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө азыр 3 гана бейтап жатат. Эс алуу убагы башталары менен бул көрсөткүч жогорулап кетет. Себеби эс алууга келе жаткандар капыстан жол кырсыгына кабылып калса, көлгө чөгүп кеткендер болсо, бул жакка алынып келинет. Мындан улам медицина кызматкерлеринин түйшүгү 3 эсеге көбөйөт. Кайда жатканыңды билип атасыңбы? Больницада жатып атасың, Бул жандандыруу бөлүмү 1987 жылы ачылгандан бери Сарбагыш Иманалиев жетектеп келет. Дарыгер Сарбагыш Иманалиев андан бери канча өмүрдү сактап арачалап калды. Арасында кыргызстандыктар эле эмес, чет өлкөдөн келген жарандар көп. Бул бөлүмдө ар кандай кырдаалга учурап, Америка, Италия, Турция, Индия, Корея, Россия жана Казакстандан келген туристтердин өмүрүн сактап калган учурлар болуптур. Кореядан келген турист Золотопольский пансионатынан 7-нчи этаждан кулаган. Баш сөөгү сынган, мойну сынган, кабыргалары сынган, өпкөсү жарылган, боору жарылган, 2 буту сынган, жамбаш сөөктөрү сынган, колу сынган ошол жигитти аман алып калганбыз. Шаардан келген травматологдор да аябай таң калган, муну кантип аман алып калдыңар деп. Боору жарылган, боорун тиккенбиз. Көпкөсү жарылган, аны трубка коюп дегендей дренаж коюп. Мунун баары аябай катуу травма да. Жандандыруу бөлүмүнө чөгүп келгендер да көпчү. Айрым учурда жаш балдарды алып келгенде болгон аракет жумшалат. 4 жаштагы бала, 5 жаштагы бала тамчы айылынан бассейндеги сууга чөгүп кетет. Эне атасы көрбөй калат. Анан ошол жерден суунун түбүндө кичине көбүрөөк убакыт болуп калганда, анан үмүтү болгон эмес да анын аман калышыначы. Себеби кислородный голодание аябай көп болуп калган. Келгенде мээнин состояниясы абдан начар болчу. Анан бирок ошону баягы эч кимдин үмүтү болгон эмес да, даже эне атасын ошону сактап калганыбыз эсибизде. Эне атасы аябай сүйүнүп,
ыйлап дегендей. Мындай өмүрүн сактап калган учурлар эс алуу убагында жүздөп саналат. Жандандыруу бөлүмүндөгү жумуш негизинен эле медицинада эң оор деп эсептелинет. Азыр жаш адистер тартылып жатат. Аларга Сарыбагыш мырза тажрыйбасын бөлүшүп, көп нерсени үйрөткөнгө аракет кылууда. Сарыбагыш Табалдиевич научил меня очень многому. Элементарно рассчитывать дозы анестетиков, давать наркозные препараты, так же, как и взрослым, так и детям. Он в этом очень хорошо разбирается. Учит нас интубации, подключечной катетеризации, также ставить уметь мыслить клиническому мышлению учит, и еще осматривать больного, ставить самостоятельно диагнозы. Сарыбагыш Иманалиев өзү 11 тууган, 4 тууганы да дарыгер, кичи уулу да ата жолун жолдоду. Бейтапканада адис жетишпегендиктен күнү түнү кезметте болуп, неберелерин чанда гана эркелеткенге мүмкүнчүлүк болот. Үй бүлөдө апасы чоң кеңешчиси. Элмира Эсеналиева, Жоломан Дүйшөнбеков, Айнура Орозобекова, Ысык Көл районунан. Көчөгө чыкканда бет кап тагынып жүрүү жугуштуу илдетке каршы күрөшүүнүн негизги ыкмаларынын бири. Бирок көпчүлүк адамдар учурдун ушул зарылчылыгына маани бербей, кайдыгер карашууда. Республикабыздын бардык дубандары менен катар эле облусубузда да кооптуу илдетти жуктургандардын саны күн санап өсүп жаткан чакта, жеке ишкер Рамис Рыскулов негиздеген Сен жалгыз эмессиң коомдук фондунун мүчөлөрү оорунун жайылышын алдын алуу максатында бет кап таратууну чечишкен. Күнүгө оору жуктургандар көбөйүп атат. Мына көрүп атасыздар, элдер маскасы жок жүрүшөт. Ошондуктан биз чыктык. Берек агро компаниясынан Сен жалгыз эмес пунктунан маска таратып атат. Ошо элдер көрүп атасыздар, элдер бүттүгү маскасы жок жүрүп атат. Күндөн күнүгө оору көбөйүп баштады. Бүгүн барып, ошо банктарга базар тергеп маска тараттык. Бүгүнкү күндө ири соода борборлорунун, банктык кызмат көрсөтүү кеңселеринин жана башка коомдук жайлардын ээлерине карданлардан бет кап тагынууну талап кылуу милдеттендирилген. Мындан улам Сен жалгыз эмессиң коомдук фондунун мүчөлөрү эл көп топтолуучу жайларга да бет кап таратышты. Сен жалгыз эмессиң коомдун маскалары карантинге байланыштуу өзүңүздөрдү сактап маска менен жүрүңүздөр. Оорунун жайылышын алдын алуу багытында акысыз бет кап таратканы үчүн Сен жалгыз эмессиң коомдук фондуна карапайым калк ыраазычылыктарын билдиришти. Таратып атат маскаларды. Азыр эң керектүү учурда мына талас жашаган элине. Себеп дегенде мына эң аркы күндөрдө саны көбөйүп кетти. Эл сактангыла, масканы кийгиле. Анан кийин мен мына өзүм атыман, үй бүлөмөн атыман ушу балдарга ыраазычылыгымды билдирем. Ушуну уюштурган коомго да ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат силерге, чоң рахмат. Өтө көп болуп атат маскасыз жүргөндөр. Кандай болбосун да бул маска жардам берет да. Эске сала кетсек, жеке ишкер Рамис Рыскулов өлкөдө жугуштуу илдет жаңы катталып, дарыканаларда бет каптын, антисептикалык каражаттардын тартыштыгы жаралган учурда да акысыз бет кап таратып, коомчулукка колдоо көрсөткөн. Аны менен катар эле карантин учурунда да аз камсыз болгон, социалдык жактан колдоого муктаж үй бүлөлөргө тамак аш азыктарын таркаткан. Көбүскө коронавирус оорусу келди дегенде бул биринчилерден болуп, алгачкылардан болуп биздин жетекчибиз Рыскулов Рамис байкебиз Бишкектен өз атайын маска тиктирип келип, биздин элибизге жардам болсун, ушул оорудан, ушул илдеттен өздөрү өзүн сакташ үчүн ар кимге ушул базар тегеректен маска таркатылган. Ошондой эле буга чейин дагы блокпостторго, поликлиникага, больницаларга, милицияларга, пограничниктерге, өтүк жерлерге өзүнүн Берек агро компаниясынан хлорка дезинфекция үчүн плаш, перчатки, маска, намордниктер таркатылган. Кооптуу илдет коркунуч жараткан учурда бейкапар бет капсыз жүргөн жарандарды көчөдөн көп кезиктирүүгө болот. Адистер жугуштуу илдетти качан толугу менен жеңмейинче бет кап тагынууну адатка айлантуу керектигин билдиришет. Себеби эл аралык тажрыйбада тастыкталгандай, ооруну ооздуктоонун эң негизги ыкмасы катары бет кап тагынуу каралат. Нуржанат Жакшылыков, Макберди Ашубеков, Талас шаары. Өз өкүмүн күчтүү жүргүзүп жаткан коронавирус менен күрөшүүдө ички иштер органдарынын кызматкерлеринин жумуштары да көбөйгөн. Облустук ички иштер башкармалыгында иштеген Назгүл Ибраева күчөтүлгөн иш убактысына жетиши үчүн кызын менчик бала бакчага берүүгө аргасыз. Бияктан кызым аябай жакшы билим алат.
баягы интеллекти да өсүп атат. Эми баягы биздин жумуш ар кандай болот, кээде кеч алып калабыз. Ошол убакта дагы эжелер бизди түшүнүү менен кабыл алып, балабызды карап берет. Бул бакчада 50дөн ашык бала тарбияланып жатышат. Кенже курактагы балдар үчүн зарыл шарттардын бардыгы каралып, улуу тайпадагылар үчүн тил жана өнөр үйрөнүүчү ийримдер иштейт. Колдонулган тарбия тажрыйбалары да заманбап. Тактап айтканда, ар бир баланын табигый жөндөмдүүлүктөрүн өркүндөтүү жана өзүнө болгон ишенимин бекемдөөгө үйрөтүшөт. Балдар кандай өнөр үйрөнүп жатышат, ата-энелерге маалымдалып турат. Баланы кичинекей чагынан баштап майда моторикаларын өнүктүрүү, тилге үйрөтүү, англис тили сабактары бар бизде. Андан тышкары орус тили жана моториканы өнүктүрүү боюнча сенсорика абдан көп сабактар өтүлөт. Булардын баардыгы ачык түрүндө эне аталарга ошол WhatsApp аркылуу күнүгө өтүлгөн сабактарды биз жөнөтүп турабыз. Бул өзгөчөлүгү тили чыккандан баштап эле баланы уже сабактарга үйрөтүү. Тарбиячылар жогорку билимдүү, ашпозчу жана медайым бар. Учурдагы эпидемиологиялык кырдаалдан сак болуу үчүн санитардык нормалар сакталып, коопсуздук чаралары көрүлгөн. Айтмакчы, балдарды туура тамактандырууда колго алынып, тамак аштар калькуляцияга салынып, санитардык эрежелер сакталат. Эң көйгөйлүү маселелердин бири бул ошол помещенияны ижарага алабыз. Ошого карабай көйгөйдү чечкенге аракет кылып жатабыз. Бардык шарттардын баардыгы каралган. Методика боюнча ошол балдарга англис тили, хореография, логопеддик сабактар, менталдык арифметика жана кулинардык сабактар өтүлүп турат. Адистер ар бир бала менен жеке иштешүүгө жетишүү үчүн бир тайпага 20 бөбөк алынаарын айтышат. Учурдагы кырдаалга байланыштуу дыккат иш алып баруу тапшырмасы менен иш баштаган бакчалар көзөмөлгө алынып турат. Маал-маалы менен дезинфекцияланып, ар бир баланын дене табы текшерилип киргизилет. Бул бала бакчалар кварц менен камсыз болушкан, себеп дегенде булар санэпидстанция толук булардын баарын карап чыгышты. Анан санэпидстанция толук карап чыгып, уруксат бергенден кийин гана булар өзүнүн ишин башташты. Эгер да менчик бала бакчалары көбүрөөк болсо, бизге абдан эле жакшы болот эле, себеп дегенде жанагы мамлекеттик бала бакча болгон очередтер азаят эле, жанагындай бир ажиотаж деген азаят эле дегендей да. Нарында бала бакча көйгөйү орчунду. Бардык бакча жашындагы балдардын 50% гана тартылып, калганы келбес кезекти күтүп мектепке барышат. Мындай учурда жеке бала бакчалар аз да болсо жардам кылып, мындай ишкердик жаңыдан жандана баштады. Эгерде жеке бала бакча ачуу ниети бар жарандар болсо, жергиликтүү бийлик колдоого алышаарын айтып келишет. Нурзада Мукашева, Абсамат Дөөлөсбеков, Жеңиш Абдылдаев, Нарын шаары. Бүгүн Жалал Абад облустук медиа борборунда укуктук аң сезимди көтөрүү сот жана ЖМКны бириктирет деген теманын тегерегинде маалымат жыйыны болуп өттү. Ага эки тараптын тең өкүлдөрү катышты. Алар үчүн бүгүн эркин форматта баарлашууга, ортодо жаралган маселелерди талкуулап, бир чечимге келгенге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Буга чейин соттордун дарегине сын пикирлер айтылып келсе, бул жолу аталган тармактын өкүлдөрү тескерисинче журналисттерди мыйзамды сактоого чакырышты. Жалпыга маалымдоо каражаттары 4-чү бийликтин бутагы катары формалдуу болсо дагы 4-чү бийликтин бутагы катары эсептелинип, бул конституцияда көрсөтүлбөсө дагы алардын күчү ролу чоң болуш керек. Бул менен биз сот системасын макулбуз. Ошол эле мезгилде менин коллегаларым жогоруда айтып өттү. Кээ бир мыйзамды билбөө же болбосо кандайдыр бир маалыматтын жоктугунан сиздер тараптан да чындап эле мүчүлүштөр бар. Анткени менен айрым учурларда соттук жарыяндар ачык болгону менен сот залына ЖМК өкүлдөрүн киргизбеген фактылар ого эле көп экендигин да эстен чыгарбоо керек. Ага кошумча соттук отурумдар боюнча так маалымат алуу журналисттерге айрым учурларда оңойго турбагандыгы сыр эмес. Бүгүнкү маалымат жыйынында дал ушул сыяктуу маселелер ортого салынды. Биз мунчукпай айтып отура албайбыз. Аны сот biz 10 gün жоону беришинче biz Мирланды күтүп отура албайбыз да. Аны biz бүгүн беребиз по-любому. Ошон мисал айтып атам. Ошон үчүн бул жерде биз мында бири-бирибизге навстречу барсак, ошондо багы Жалал Абадтын сотунун иши менимче эгер биз ойлоп аткандай ушундай форматта чечип алган болсокчу,
bir ayda эле уже өзгөрүү сразу байкалат. Албетте чечилбеген маселенин өзү жок. Эң башкысы ар бир кызмат өз ишин мыйзам талаасында туура жана так аткарса эле эч кандай мүчүлүштүктөргө жол берилбейт. Ал эми сот системасын дагы да тереңирээк өздөштүрүү, элге так маалымат жеткирүү үчүн тыгыз кызматташуу келечекте өзүнүн жемиштүү натыйжасын беришине шек жок. Мына ушул тилек менен бүгүн Жалал Абад облустук медиа борборунун жетекчилиги менен Жалал Абад облустук сотунун ортосунда кызматташуу меморандумуна кол коюлду. Буюрса мына ошол эки тармак бир эр шартка иш алып барсак, коомубузда адилеттүүлүк, тең укуктуулук, сөз эркиндиги жана башка демократиялык баалуулуктар жакшы бир өнүгүү жолуна түшөт деген үмүттөмүн. Бүгүнкү жыйынга катышып бергениңиздерге, бизди колдоп, биздин эми колдоп келип катышып, мына маектешүү куруп, ой бөлүшүү, сунуштарыңыздарды айткандарыңыздарга сиздерге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына сиздердин сунушуңуздарды угуп, биз өзүбүздүн медиа пландарыбызга корректировкалар киргизебиз, өзгөртүүлөрдү киргизебиз, Кудай буйрса. Белгилей кетсек, буга чейин соттор менен ЖМК ортосунда расмий кызматташуу болгон эмес. Жалал Абад областынын тарыхында алгачкы жолу эки тараптын макулдугу менен түзүлгөн бүгүнкү келишим ийгиликтерди жаратуу менен бирге эң башкысы коомчулукка туура жана так маалымат жеткирүүгө жол ачат. Улкан Кужоева, Баяман Тургуналиев, Казыбек Курманбеков, жаңылыктар үчүн. Башкаларга салыштырмалуу Ала Мүдүн районундагы Лебединовка айылынын ички жолдорунун басымдуу бөлүгү асфальтталган. Эми аталган айыл өкмөткө караштуу Кырман айылынын көчөлөрү оңдолуп жатат. Анан айтып кетиш керек, мына жол деген бул Лебединовка айыл өкмөтүнүн бюджетин эсебинен жасалып жатат. 17 миллион жарым кетти. Жалпы 3 километр 200 метр. Ошол пандемия башталса да эчтекесине отуруп карап отура бербей, гуманитарный помощьтарын берип ачты. Андан башка ошо карантинный жана дезинфекциялардын баарын иштерин жасалып ачты. 2020-жылдын 5 айында 21.496 квадрат метр жерди асфальттоо пландалып, жергиликтүү бюджеттен 19 миллион сом каралган. Учурда план боюнча иштер аткарылууда. Эми дагы ушул майда чүйдө мореки кадыр кайра жашоочулардын дагы өтүнүшү менен ушу лежащий полицияларды коюп бергиле деп атат. Ортосундагы сызыктарды коюп бергиле деген сотот. Эми андан кийин ал иштерди кылабыз. Андан башка дагы мынакей баягы таза суу боюнча дагы жакында Лебединовка айылынга бир водозабор орнотуралы деген пландашыбыз бар. Ал эми Ленин айылындагы суу мунарасы 3000 үй бүлөнү ичүүчү суу менен камсыз кылат. Анда капиталдык ремонт жасалып, 180 метр тереңдиктен таза суу чыгат. Жаңы түтүктөр орнотулду. Бул иштер үчүн жергиликтүү бюджеттен 4 миллион сом бөлүнгөн. Несмотря что год был тяжелый, был карантин, коронавирус. Быйыл жыл оор болду, бирок ага карабай планга киргизилген иштерди орундатып жатабыз. Скважинаны ишке киргиздик. Себеби Ленин айылында суу жетпейт. Айылдагы суу 6000 кишиге ылайыкташтырылса, азыркы күндө 25 миңге жакын адам жашайт. Ал эми расмий катталгандардын саны 14 миңди түзөт. Полностью построили скважину. Мындан сырткары улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата айылдагы жеңиш сквери жаңыртылды. Буга чейин каралбай калган бул жай эми айылдын тургундары үчүн эс алуу жайына айланды. Мээрим Догдурбекова, Мунара Кадырдин кызы, Жумабай Исманалиев, СТВ.